بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 41 حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواه مسلم. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Şındığında Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Gıybat emne ekenin bilesiңер mi dep sahabalarından suradı. Sahabalar Allah jana anın elçisi bilүүчүрөөк dep жооп berişti. Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem аларга жооп берип айтты. Sen öz buradarыңды ал жактырбаган, жаман көрө турган нерсе менен эске алууң деп айтты. Сахабалардан о Аллахтын элчиси, эгер бурадарымда мен айткан сыпат болсочу деп сурады. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага жооп берип айтты. Сен айткан нерсе бурадарыңда ырас эле боло турган болсо, аны гыйбат кылыпсың. Эгер сен айткан нерсе анда болбосо, ага жала жааптырсың деп жооп берди. Имам Муслим риваят кылган хадиске түшүндүрмө. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде адамдардын арасында эң кеңири жайылган гыйбат күнөөсү тууралуу айтып, мына ушул күнөөдөн адамдарды кайтарды. Ошол гыйбат эмне экенин билесиңерби деп сурады. Анан жооп берип мына ушул күнөөнүн эмне экени тууралуу адамдарга кабар берди. Бир мусулманга жакпаган, ал жакшы көрбөгөн нерсе менен аны эскерүүң деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Албетте ошол гыйбат кылынган адам укса, чындыгында жактырбайт. Кала берсе эч ким жактырбайт эгер бирөө анын артынан сүйлөсө. Ар кимибиз айтабыз, өзүм эле келип айтпайбы ошол сөзүн дейбиз. Ар бирибизде кемчилдигибиз бар, туура эмес иштерибиз бар. Баарыбыз каталашабыз жашоодо. Эч ким периште эмес. Кемчилдик ар бирибизде бар. Адам баласы да жактырбайт экен. Кемчилдиги, туура эмес иштери адамдар арасында ашкере болуусун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына суроо берип, анан өзү жооп берип, гыйбат эмне экенин сахабаларга айтып берди. Ошондуктан хадиске көрө гыйбат жана жала жабуу бул чоң күнөө болуп саналат экен. Хадистен алына турган пайдалар: биринчи пайда, бурадарың жаман көрө турган нерсе менен аны эске алууң деп айтылды. Ар бир инсан күнөө иштерин жана туура эмес кылып койгон иштерин жаман көрөт, аны эстегиси келбейт. Эми бир мусулмандын айып кемчилдигин башка бирөөлөрдүн алдында айтуу жаман нерсе, гыйбат нерсе экенин хадистен түшүндүк. Хадистен алына турган экинчи пайда, жала жабуу бир адамдын айыбы болбосо, ал тууралуу ушундай кылган, ушундай деп айткан деп айтуусу анын үстүнөн жала жапкан болуп саналат. Хадистен алына турган үчүнчү пайда, Куранда гыйбат тууралуу аят келген. Аллах Таала мындай дейт: "Вала ягтаб ба'дукум ба'да, аюхиббу ахадукум ан я'кула лахма ахихи майтан факарихтумух." Жана бири-бириңерди гыйбат кылбагыла. Силерден бириңер өзүнүн өлгөн бир тууганынын этин жегенди жактырабы? Мына ислам дини боюнча гыйбат кылуу өз бир тууганын этин жеген менен барабар экен. Хадистен алына турган төртүнчү пайда, Абдуллах ибн Мубарак рахимахулла айтты: бир адамды гыйбат кылууну кааласам, анда мен ата-энемди гыйбат кылган болор элем. Анткени алар менин жакшылыгыма адамдардын арасында эң акылуусу. Бул дегени, бир адамды гыйбат кылсаң, жакшылыктарың ал адамга өтүп кетет. Бул кишинин сөзүнөн түшүнөбүз, ата-энемди да гыйбат кылбаймын дегендей. Хадистен алына турган бешинчи пайда, Хасан Басри рахимахуллага айтышты: баланчы сизди гыйбат кылды деп айтышты эле. Хасан Басри рахимахулла ошол гыйбат кылган адамга бир белек жиберди. Гыйбат кылган адамга. Анан ага айтыптыр:
сен мага жакшы иштериңди белек кылып жибердиң, мен да сенин жакшылыгыңа белек менен жооп бердим деп айтыптыр. Хадистен алына турган 6-чы пайда 6 орунда гыйбат кылууга рухсат берилген. Биринчиси никеленүүдө. Бир адам сизден келип бир адам тууралуу сурады. Сиз анын аракхор же зынакор экенин билесиз. Арак ичерин, зына кыларын билесиз. Баланчы биздин кызыбызды сурап келип жатат. Ошол кызына үйлөнөм деп жаткан адамды эми сиз аракхор экенин билесиз. Анын атасы же бир жакыны сурап келди. Баланчы адам тууралуу эмне дейсиз? Биздин кызыбызга мына ушундай колун сурап келип жатат деп сизден сурап келди. Ошол кызын сураган адамды сиз аракхор экенин же зынакор экенин билесиз. Мына ушундай орунда ал тууралуу унчукпай турууга акыңыз жок. Ушундай орунда гыйбат кылса боло берет. Ошол сурап келген адамдын өзүнө гана гыйбат кыласыз. Сурап келди, айттыңыз насаат маанисинде, насаат катары. Ошол адамдын аракхор экенин же зынакор экенин. Экинчиси шерикчиликте. Тең шерикчиликте бирөө менен соодада шерик болууну каалайт. Мисалы Мухаммад менен Зайд мындайча айтканда бизнес кылууну каалап турушат. Ошондо Мухаммад келип сизден сурады Зайд тууралуу. Зайд тууралуу сиз билесиз. Зайд адамдардын акчасын алып күйдүрүп жүргөнүн. Зайд тууралуу Мухаммадке ачыгын айтасыз. Зайдтын жалганчы адам экенин, адамдарды алдап жүргөнүн, алардын акчасын алып бербей жүргөнүн, аларды күйдүрүп жүргөнүн Мухаммадтын өзүнө айтасыз. Ачык айтасыз, жашырбайсыз, башкаларга айтпайсыз. Бул адам менен шерик болбо, бул адам жаман адам, адамдарды алдап жүрөт деп. Үчүнчү казылыкта. Казыга арызданасыз, бир адам тууралуу, казы сизден сурады, айтасыз ал тууралуу. Сот казылык ишинде айта бересиз. Казыга болгонун болгондой кылып. Мына ушул үчүнчү учурда да, үчүнчү абалда да, казылыкта да гыйбат кылса боло берет экен. Төртүнчү гыйбат кылууга уруксат берилген орун күнөөлөргө кайдыгер болгон, күнөөлөрдү ачык кылып жүргөн адамдар күнөө кылууда экиге бөлүнөт өзү негизи. Күнөөнү жашыруун кыла турган адам, жана күнөөнү ашкере кыла турган адам. Ашкере күнөө кылып жүргөн адамды гыйбат кылса боло берет. Белгилүү бир орунда насаат катары гыйбат кылынат. Бешинчиси, Рамазан айында ачык ашкере тамак жеп жүргөн адамды гыйбат кылса боло берет. Ошол зарыл болгон орунда. Алтынчысы, күнөөнү кылып, ошол күнөөсү менен мактанып жүргөн адамды гыйбат кылсаңыз болот. Күнөөнү кылып, ошол күнөөсү менен мактанып жүрө турган адамды гыйбат кылсаңыз болот. Анын жакынына айтып, тиги күнөөсүнөн бир токтосо эле, ушуну айтпайсыңбы барып, ошол күнөөсүнөн токтосун деген максат менен ошонун жакын, ошол тааныштарына, жакындарына айтсаңыз болот, гыйбат кылсаңыз болот. Ошол күнөөнү жасап, күнөөсү менен мактанып жүрө турган адам тууралуу. Ушундай адамдар бар да, күнөөнү жасап, күнөө менен мактана турган адамдар бар. Мына ушул орунда да гыйбат кылса боло берет экен. Хадистен алына турган 7-чи пайда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам имам Муслим риваят кылган хадисте мындай деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам муфлис ким экенин, атадруна манил муфлис, муфлис ким экенин билесиңерби деп сурады. Мындайча айтканда, муфлис ким экенин билесиңерби деп айтты. Муфлис эч бир нерсеси жок адам. Биздин тилде банкрот адам. Сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сөзүнөн динар дирхамы жок адам деп түшүнүштү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: менин үммөтүмдөн муфлис болгон адам ушундай, кыямат күнү Аллах Тааланын алдына намаз, орозо, зекет менен келе турган адам. Бирок ошол инсан, ошол адам бирөөнү сөккөн, бирөөнү гыйбат кылган, бирөөгө зулум кылган, тигиге жала жапкан, тигинин малын жеген, адамдардын акысын жеп койгон. Ошол акылары жейилген адамдарга анын соопторунан алып берилет. Акылары жейилген адамдарга анын соопторунан алып берилет.
гыйбат кылынган адам да алардын катарында турат, акысын сурап. Соопторунан алынып берилип отуруп, сооптору түгөнөт. Сооптору калбай калганда, ошол акылары жейилген адамдардын күнөөлөрүнөн анын үстүнө жүктөлөт, анан ошентип тозокко кирип кетет экен. Пенде менен Аллахтын ортосунда боло турган болсо күнөөлөр, Аллах кечирет тооба кылса. Бирок күнөө пенде менен пенденин ортосунда боло турган болсо, пендеси кечирбейт. Ошол пенденин өзү кечирбесе. Аллаху а'лам.